Саламатсыздарбы, Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташболотова. Бүгүнкү биздин тема кыргыз-өзбек алакасы. Студиянын мейманы саясат илимдеринин кандидаты Орузбек Молдалиев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Орузбек Абдусаламович, айтсаңыз, бизге белгилүү болгондой, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы дипломатиялык байланыш 93-жылдын 16-февралында башталыптыр. 25 жыл аралыгында биз кандай ийгиликтерге жете алдык? Биринчиден ушул биз эгемендик алгандан кийин эмне үчүн 93-жылы мамиле болду деген суроо туулбай койбойт. Бул бири эки мамлекет бири-бири тооткондон болгон эмес. Ошол кезде Өзбекстандын президенти деле мурунку Ислам Абдыгамович Каримов, Казакстандын президенти деле Назарбаевтар, биз эми ушул бир тууган мамлекеттер болсок, Орто Азиядагы элдер анан бири-бирибиз менен ушул элчилик ачып, анан ушу дипломатиялык мамиле аркылуу сүйлөшөбүзбү деп ушундай сөздөр чыга калып жүрчү. Ошон үчүн кечирээк ачылган, ошондон болгон бул маселе. Ал бирин-бири тоотпогондон, анан эметкенден болгон эмес. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Бир тууганбыз, анан ушундай анан ушу элчилик түзүп, анан ушу элчилик аркылуу иштейбизби деген сөз болгон. Мындай чын эле искренне эле ушундай эмелер болгон. Анан эми болгондо дагы бул келишим түзүлгөндө дайыр өзгөчөлүгү бар. Түбөлүк достук жөнүндө деген термин колдонулуп, ошону подчеркивать этилген да. Түбөлүк бир тууган элбиз, түбөлүк достуктун келишимин түзүлөбүз деген. Казакстан менен Өзбекстан менен ошондой болду. Ошондон бери эми бардыгы эле жакшынакай болуп кетти. Мамиле деп айткан туура эмес болот. Эгемендиктин жылдарында мамлекеттер өзүнүн эгемендүүлүк жолун кандай жаңы жолдо басып өткөн кыйынчылыктар болсо, эки мамлекеттин ортосунда деле ошондой ар кандай бош кыйыштар болду мамилелерде. Бул эми башка СНГнын башка мамлекеттери менен деле ушундай мамилелер болду биздин ички эмелердин ичинде. Анткени ушул эгемендик алгандан кийинки жылдарда көп маселелер чыкты. Башта бир мамлекет, анын үстүнө интеграционный принцип менен иштеген мамлекет, экономика ошондой болчу да. Бир мамлекеттегини башка мамлекетке коюп, экинчи мамлекет аны толуктап, ушундай. Мына мисалы үчүн биздин тамеки чыгарган өндүрүшүбүзгө деле Армениядан фильтр келчү. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда деле ушундай мамилелер бар болчу. Ошон үчүн ушулар жөнгө салынып, чарбалык мамилелер ретке келгенге көп убакыттар кетти. Биздин ортобузда энергетика боюнча маселелер чыкты, суу маселелери боюнча маселелер чыкты, газ боюнча, анан кийин эң көбүнчө мына жер, чек ара маселелери, ушуну тактай турган көп маселелер болду. Анткени кошуна маселе бул жалаң эле Өзбекстан эмес, биздин Казакстан менен деле, азыр мына Тажикстан менен деле чечиле элек, Кытай менен ушундай маселелер болуп, эми азыр Кудай буйруса жөнгө салынып келатат акырындык менен. Эми ортодо бир аз тыныгуу болгонун жанатан бери айтып кетпедикпи? Учурда чек ара маселеси оң жагына чечилип, эки тараптуу кызматташтык дагы бир өркүндөп атат десек болот. Демек, мамилелер кайрадан жанданып, өзүнүн чегине жетип атат да. Бул чек ара маселеси өтө татаал маселе болгонун себеби бар. Өзбекстандын мойнуна союздук бийлик, союздук өкмөт илип койгон пахта деген бир чоң жүк бар болчу. Мамлекетке миллиарддаган тонна центнерден кем берилбесин пахта дегендин маселесинде көп маселелер ошого байланыштуу чечилип келген. Анан суу маселеси дагы, жер маселеси дагы Өзбекстандын ошол кездеги партиянын бийликтери маселени койгондо эле мына баланча жерден бизге берсеңер, ошол жактан биз ошону пахтанын аянтын кеңейткенге колдонобуз. Суу баланчадан кем болбосун деп ошол маселелер болгон. Мына мисалы үчүн биздин Токтогул КЕС. Бул негизи суу сактагыч катары пландаштырылган башында. Кийин анан энергетикага кошо болуп, анан бул көбүнчө эле ушул суу Өзбекстандын пахтасына колдонулуп келгендиги үчүн кийин анан муну жөнгө салган маселе келип чыкты. Ортодогу талаш маселелердин бири ошол энергетика деп айтып атпайлыбы биз. Токтогул КЕСин ирригационный режимде иштеген убакыт үчүн бизге Өзбекстан газ, мазут берип, ТЭЦке камсыз кылып турчу. Эгемендүүлүк алгандан кийин ал маселе токтоду, жана чарба маселелер ошондой болуп калды. Аны сатып алгыла деди дүйнөлүк баа менен. Ошондой эле Казакстан менен. Ушул маселелердин баарын чечкенге көптөгөн убакыттар кетти. Бул эми буйруса акырындык менен чечилип. Чек ара маселеси да чечилип. Чек ара маселесинде болсо эми баягы жана биз айткандай чарбалык маселелерге байланыштуу, ал Өзбекстанга берилсин, Кыргызстандын жерин берип, Кыргызстанга ордуна башка жерде мына берилсин деген көп эле келишимдер болгон чарбалардын ортосунда. Кээ бирлери даже бекитилбей, жөн эле ооз-мооз берилип калган, ушундай татаал маселелер көп да.
ошонун баарын ирет менен чечилип келатат. Буюрса мына 80ге жакын участок описание болуп 84 участок. 84 участок боюнча анан ошого кол коюлганын алдында болуп туруп атат. Мурда болсо позиция бир аз башка болчу. Баардыгы бүткөндөн кийин эле бирөөт эле кол коелу деген мындай бир сунуштар бар болчу Ташкент жактан. Азыр эми жок, ушул жетишкен ийгиликти бекемдей берелик, бул деле жакшы. Улам кадам менен жетип бекемдеп турган жакшы бул маселе. Эми жалаң гана саясий экономикалык байланыш эмес, эки мамлекет ортосундагы алаканы чыңдап келген бул Ташкент тамчы каттамы. Демек, жөнөкөй жарандардын дагы баягы эки мамлекетке бири-бирине каттоого шарт түзүлүп атат да. Бул Ташкент тамчы каттамы, анын үстүнө жанагы жайында бизге Ысык-Көлгө башта Ысык-Көл Советтер Союзунун убагында бүт Орто Азиядагы мамлекеттер Россиядан деле каалаган маршрут менен келе берчү. Өзбекстанда билесиздер, Жалал Абад, Фрунзе поезд каттамы бар болчу. Бул азыр ушул токтоп калды. Бул дагы ошо ортодогу ар кандай маселелерден улам. Анан кийин ошо келишимге шарт түзүлүп атат. Каттаганга ошо самолет менен учуп келип, бул жактан эс алып алып кайта кеткенге. Бул жакта өзбек тарапында көп сунуштар бар. Мисалы үчүн биз Бухарада болгондо, ал жактан Бухараны билесиздер, жайында вообще укмуштай ысык жер. Февралда эле жаз келип баштайт. Алар ошол туризмдер жайында келбей калат Бухарага, ысыктын айынан. Анан ушул туризм тармагында Кыргызстан менен алашсак жакшы болот эле деген сунуштар бар. Буюрса алардын сунуштары да ортого коюлуп иштеп кетиши мүмкүн. Башы башталып атат, бул жакшы самалык. Эми мындан тышкары эки мамлекеттин макулдашуусу менен жалпы билим берүү мектебинин курулушу күтүлүп жатыр. Бул дагы бир билим берүү тармагындагы бир Бул албетте бир четинен бир туугандык мамиле жардам болгон менен мунун символикалык мааниси дагы бар да. Өзбекстан бизге ушундай мектеп куруп берди эле. Мисалы үчүн Казакстандын президенти куруп берип мектепти, эми Өзбекстандыкы куруп бергенде бул Ташкентте жер титирегенде 60-жылдарда, 68-жылдарда биз дагы микрорайон салган Кыргызстан үлүшү бар. Бүт союздук республикалар курган үйлөр азыр деле Ташкентте турат. Ошон үчүн бул жакшы самалык улантышыбыз керек. Тем более биз бир тууган элдербиз. Ошон үчүн бул жакшы жөрөлгө, жакшы белги болот. Анан айтканга дагы бир белги болуп турган жакшы нерсе. Сөз менен эмес, даже мындай бир материальный носитель болуп турганда, бул жакшы белги болуп турат да өзү. Анан товар алмашууга, экономика тармагына келсек, 5 айдын ичинде 139 миллион долларды түзүп тур да. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1,8 миллион пайызга өстү дегендик экен. Демек экономикалык жаатта дагы бар экен да. Алака. Экономикалык жаатта мүмкүнчүлүктөр өтө чоң бизде. Көбүн биз пайдаланбай атабыз. Өзбекстандагы мына Газпром аркылуу алып атабыз газын. Биз Газпромго Кыргыз газды бергенден кийин Өзбекстанда кен байлыктар өтө көп. Мисалы үчүн мына биздин Кыргыз Тоген комбинаты Өзбекстандын уранын иштеткенге мүмкүнчүлүктөр бар эле. Ошол убагында пайдаланылбай калды. Өзбекстан уран чыгат, Өзбекстан алтын чыгат. Көп абдан бай мамлекеттердин бири. Бул жагында да келечекте иштей турган мисалдар бар. Анан жөнөкөй мисалын алсак, биздин ХБК ошто туруп калды. Өзбекстан пахта боюнча жакшы өндүрүп, Ливерпульский биржадан сатылат пахтасы. Бул жагын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланганга жолдор бар. Жөөг өндүрүш бизде токтоп калды. Ушул жагын биз өзүбүздөн кетип калды, Кыргызстандан. Анан кийин мына Өзбекстанга жаз биздике караганда 2 жума, 3 жума эрте келет. Бизге жашылча жемишти Өзбекстандан алып келип, кийин бизде пайда болгондо. Кайта Өзбекстанга бергендей, ушундай башта ушундай болуп, жакшынакай жолдор менен иштечи. Азыр ошону кайта жандандырганга мүмкүнчүлүктөр бар. Башка мамлекеттерден белгисиз кайсыл жерде өндүрүлгөн жемиштер жагынан кыйналып эле турабыз чынында. Экологияга жакшынакай болуп, ушундай мүмкүнчүлүктөр, резервдер чоң эки мамлекеттин ортосунда. Бул жерде жаңы иштеген ойлоп кереги жок. Мурунку эле карым катнашты жолго салып койсо эле, калганын эл өзү жолго салып иштетип кетет. Эми бүгүнкү өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга келиши дагы буга чоң өбөлгө түшсө керек. Бул эки мамлекеттин ортосунда лидерлер визит менен келген. Бул эң чоң кызматташтыктын эң жеткен жери ошо болот. Бул ошон үчүн мына бүгүн бизге Өзбекстан президенти келип визит менен келип атканы, демек ушу мамилелер жаңы жолго коюлуп, эң жогорку деңгээлде башталып атат деген белгиси болуп атат да. Мындан ары ушул уланып кетет деген үмүт бар. Анткени элдердин ортосунда
бир тууган элдер, бир тилде сүйлөгөн, жерибиз жанаша, куда сөөк, карым катнаш бир тууган болуп жүргөн тарыхтан бери. Так что бул чоң резервдер, бул эки мамлекеттин пайдасына эле иштей турган маселе. Мен ушуга байланыштуу бир мисалды айтып кетейин. 99-жылы, 2000-жылы Өзбекстан ислам кыймы террористтик уюм кол салганда, ошолор Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда нааразылык пайдаланабыз деген ойлору болгон. Биздин переговорный группа барганда айткан, бизге жол ачып бергиле, биз Кыргызстанга эч кандай нааразычылыгыбыз жок. Өзбекстандын эле жолун ачып бергиле, биз Өзбекстан менен согушабыз деп. Биздин жол бербей койгон, биз бир тууган мамлекетке эч жокто жол бербейбиз андайга деп туруп. Өзбекстан бийлиги муну билет. Ошол кезде Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун Кыргызстанга кайрылуулары, Кыргызстандын жокерлерине кайрылуулар официалдуу тексттеринде аябай жакшы искирим сөздөрдү айтып, батырдыгын белгилеген болгон. Ошол кезде жөнөкөй адамдар да келип баткенден биздин беженчтер болгондо жардам берип Өзбекстандан. Ашта элдин ичинде мамиле жакшы эле чынын айтыш керек. Демек ал баягы ошону эле алдык эле жол ачып эле койсок эле калганы уланып кете турган маселе. Сиз айткандай мурдагы алаканы кайра жандандыруу керек. Ошону эле жандантып эле тоскоол болбосо эле буюрса эле өсүп кетет. Анда эки мамлекет ортосуна бардык тараптан байланышы чыңдала берсин. Сиздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү биздин тема кыргыз-өзбек мамилеси болду. Бүгүнкү студиянын мейманы саясат илимдеринин кандидаты Орузбек Молдалиев болду. Алато 24 каналынан алыстабаңыздар.